Кайнене эми гана балайынан келген келинине береке тап кызым. Уулумду намаз окуй турган. Мечитке шашуусуна себеп болдуң. Мен 30 жылда кыла албаган нерсени сен 30 күндө ишке ашырдың, деди көз жаш аралаштыра. Келин болсо, энеке, таш жана казына окуясын билесизби? Бир кездерде чоң таш жолдун ортосунда туруп, жолоочуларга тоскоолдук жаратат экен. Бир киши аны балта менен уруп, майдалаганга аракет кылыптыр. 99 жолу уруп чарчап калыптыр. Күчү жетпептир. Андан соң ал жерге бир киши келип калган экен. Андан, "Эй, бурадар, ташты майдалашып жибериңизчи" дептир. Жолоочу макул болуп, ташты катуу урган экен, бир жолу урганда таш бөлүнүп кетиптир. Карашса таштын астында толтура алтын бар экен. Эки киши муну талашып калышыптыр. Жолоочу менин урганым менен таш бөлүндү, казына меники дептир. Айтор булар казынын алдына барышыптыр. Анда менин да акым бар. Акыры аны 99 жолу урдум. Чарчадым. Өзүм деле бөлө алат элем, дептир биринчи киши. Жок, анда акыңыз жок. Ташты мен сындырдым. Казынанын баары меники дептир экинчи киши. Казы, сиз ташты 99 жол урганыңыз үчүн казынанын 99 бөлүгү сизге. Ал эми бир жол уруп бөлгөнүңүз үчүн бир бөлүгү сизге дептир. Эгер биринчи кишинин 99 соккусу болбогондо 100-чү соккуда таш бөлүнбөйт эле. Эне 30 жыл аракет кылып, уулуна намаз окута алган жок. Келиндин таасиринде 30 күндү намаз окуй турган болгонунан кубанды. Келиндин мыкты адебин караңыз. Натыйжаны өз мээнети деп эмес, эненин талыкпаган мээнети текке кетпегенин этибарга алып кайненесин кубандырды. Жашоодо кимдир бирөөнүн машакатына ээ чыккандар жок эмес. Бир киши имаратты пайдубалынан алгачкы кыштарынан көтөрөт. Бирок акыркы кышты кимдир келип коет. Бирок аброй, ийгилик ага ооп кетет. Бирок Аллах баарынын амал ниетин билет. Кооз адеп ахлак мыкты адамдарда гана болот. Чечим болсо өзүбүздөн асылдар.